Эми сиздер менен бирге урукту кандай алабыз ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Менин колумда азыр быйылкы жылы алган капустанын уругу турат. Бул урукту ушул жерде менимче 1000ден ашык турат. Буну мен 2 эле түптөн алдым. Минекей. Көрүп турасыздар, азыр кандай экенин сиздерге түшүндүрөм. Капуста өзү 2 жылдык өсүмдүк. 1 жыл эгесиз, үстүндөгү түшүмүн аласыз. Экинчи жылы ушуну эгип, мынандай кылып туруп уругун аласыз. Кайталайын. Капуста 2 жылдык өсүмдүк. 1 жыл көчөтүн эгип, капустасын өзүн аласыз. Экинчи жылы астындагы тамырын алып коюп, муну кандай сакташ керек дейт? Картошкага кошуп эле көмүп коесуз. Кадимки картошкага кошуп эле көмүп коесуз. Жазга мал алып келип, мындай керексиз болгон жерге эгип койсоңуз, сизге ушундай урук берет. Мынекей. Ушул жерде 1000ден ашык картошка урук турат. Кандай болот? Алсаңыз эле, так. Мунун бул жердеги уруктардын бардыгын мен алып алганмын. Эми ошол мынасын жулбай турдум эле, анткени сиздерге сөз бергенмин. Ушул картошканын уруктарды алуу боюнча. Мынекей. Алсаңыз өздөрү мынандай болуп эме болот. Ошол кийин бул куураганда мынандай болуп ичинен мындай кара болуп картошканын уругу чыгат. Мынекей. Бирөөнөн бир чоңдорунан 30га чейин чыгат. Бул кичинерээк экен, ошондо мына 7-8 чыгып турабы? Менин колуман дагы бир үчөсү түшүп кетти. Бир узунунан аябай эле 40-50ге жакын чыгат. Мынекей. Демек, азыр ошол мурда мен ала берип, канат көрдүңбү? Мыналар уже түшүп калып, уже көчөт болуп калышыптыр. Булар мурда кээ бир пышкандар ала албай калган да, мындай көчөт болуп калыптыр. Эгерде азыр жаз болгондо ошондой көз эгип койгонубузда кийин сонун капуста болмок. Мынекей. Мына ушуну сиздерге көрсөтөйүн деп, ушул экөө 2 рет ушудан экөөнү эле эккем. Мына. Капустанын уругун кандай алышты билип алдыңыз. Эми пияздыкына карайлы. Жүр, канат.